Antkeni 24 saat boyu boş ubактыбыз болор менен чөнтөгүздө кол телефондорду алабыздагы чукулап, Аллахты унутуп, Аллахты эстебей кайдагы бир балекеттерди карап отура беребиз. Мурдагы ар күнү Куранды ачып 10 жүздөн окучу элек. А бүгүн болсо Курандан 1 жүздү да окуп койбойбуз. Акыркы күндөрү эмне менен алекпиз? Дос чарларыбыз менен кол телефондо ой келди жазышабыз. Кечки намаздарда каерде болобуз? Видео роликтерди көрүп отурабыз. Түнкү намаздан кийин саат 12ге чейин эмне кылдык? Телефондон аны муну карап отурдук. Убактыбыздын көбүн ушул телефон эле алып коет. Бир боорлорум, телефонду туура пайдалуу максатта колдонгондор өтө аз чынында. Бирок көпчүлүгүбүз аны туура эмес максатта колдонобуз. Башын жерге ийип, бүк түшүп, телефон карап жүрүүнү адат кылган жаштар көбөйдү соңку кезде. Башты Алланы эстеп ийбейбиз, Алланы ойлоп ийбейбиз. Биз Алладан башка нерселерди кароо үчүн ийебиз башты. Ар кыл фотолорду, ар кыл спорттук матчтарды көрөбүз. Улам бир роликти көрүп бүтөр менен башкасына кызыгып көрө беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бузуку иш кылсаң артынан бузуку ишти чакырат деп туура айтыптыр. Телефондон бир бузуку видео көрүшөт. Анын артынан андан да бузукураак видеолорду көрүп, ошентип улам ошондойду көрүп улана берет. Аллахты укпай алыстоо ушинтип улана берет. Аллах эле бир күнү ал кишиге ырайып мээрин берип токтолбосо, канча такыба кыздар ушул телефондон чукуламайдын айынан өлүп кетишти. 10 жыл мурда биз мисалы мечиттерде ыйман курстарын, Куран курстарын окучу элек. Эсиңдеби деп таанып эле жүргөн бирөөгө айтсаң ал таң калып, "Койчу, эсимде жок" дейт. Себеби биз телефон чукмай деген ооруга чалдыкканбыз. Телефон бизге бүт дүйнө жүзүн көргөзөт. Ага баш отубуз менен кирип кетебиз. Мурдагы аталардай, чоң аталардай, улуу муундардай болуп, ар кайсы мечиттерге барып Куран жаттамай, сүрө аят үйрөнбөй деген жок бизде. Мисалы мен өзүбүз жактагы мечитте Куран үйрөтүү боюнча курстарды ачайын десем, окуйын деп умтулган эч ким жок. Мечитке келчү балдардан сурасаң, атам мени англис тил курсуна берди дейт. Дагы бир баланы жүр Куран курсуна жазыл десең, атам мени компьютерге үйрөнүү курсуна берген дейт. Дагы бир кишиден балаңызды бизге алып келбейсизби десем, мен баламды карате кружогуна бергем. Жумасына бир эле күнү бошойт да дейт. 10-15 жыл мурда дерлик бардык аталар, атүгүл спирттик ичимдиктерди анча-мынча ичип жүрүшкөн аталар. Аллах алар туура жолго салсын. Ошолор ичкени менен уулдарын түшкү намаздан кийин мечитке жетелеп келишер эле. Эмне үчүн? Себеби алар айтчу, өзүмдүн тагдырымды талкаладым. Бирок баламдыкы талкаланбасын, ал ыймандуу болсун, Куран үйрөткүлө дешчү. Азырчы балдар Куран үйрөнгөнгө убактысы жок. Атасы болсо андан 5 метр бошобойт. Баарыбыз телефон чукулайбыз. Аталар телефон тиктешет, балдары телефон тиктешет. Өмүр бош өтүп атат. Байланыштар үзүлдү. Телефонду байланыш каражаты деп коюшат экен. А мен аны байланыштарды үзчү каражат деп атап алгам. Алар адамдарды байланыштырбай эле байланыштарды үзгөнгө жарап атат. Бири-бирибизди жек көрүп баштадык. Касташууга өттүк. WhatsApp'та жазышып аткандарды карасаң, кичине эле бирдеме болсо чыртылдашып уруша кетишет. Азыр атүгүл жакыны каза болсо WhatsApp аркылуу эле көңүл айтып, Аллах сиздин кайгыңызды жеңилдетсин деп коюшчу болушуптур. Мүрзөгө топурак салмайга деле катышпайт экен. Досунун атасы өлсө бейитке барып көмүшүп кайгысын бөлүшпөйт экен. Апасы өтсө мүрзөгө барып боор толгошпойт экен. Анын ордуна тек WhatsApp'тан көңүл айткан сөз жиберип коет, бүттү. Мынтсек байланышты жакындаткан болобузбу же үзгөн болобузбу? Байланышты үзгөнүбүз да бул. Биздин башыбызга үйүлгөн эң бир чоң бале ушул. Куран үйрөнүүнү, окууну таштадык. Алланы эстеп туруучу жерлерге чогулбайбыз. Анын ордуна чөнтөгүбүздө дайыма жүрчү гаджеттерди тиктейбиз. Мурдагы күнөө иштерге азыр кылып турчу адаты бар кишилер Саудиядан тышка, башка өлкөлөргө барып харам нерселерди жасап келишчү. Азыр алыска сапар тартпай эле, билет сатып албай эле, акча коротпой эле, унаага түшүп жол жүрбөй эле, харамдын баары чөнтөгүбүздө турат. Демек бизди чоң бир коркунуч тооруп баратат. Баарыбыз азыр ушул дүйнөнүн жатынында жашап атабыз. Анан Аллахтын астында ар кимибиз адамдык сапаттарыбызды арттырсак дейбиз. Алланын ыраазычылыгы үчүн сурайын силерден. Алладан бизди алыс кылып, алаксытып турчу кандай жаман сапаттарыбыздан арылышыбыз керек? Кантип Аллага жакын болубуз керек? Баарыбыз баалуу убактыбызды Аллага моюн сунуучулук менен өткөрүүгө тырышыбыз зарыл. Карап көрчү тууганым. Бул өмүрдүн кандай баалуулугун сага жеткирүү үчүн Аллах субханаху ва таала канчалаган аяттар аркылуу Куранда эскерткен. Аллах субханаху ва таала айтат: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا bir-birine emnelerdi eskertişet. بالحق وتواصوا بالصبر. Takıba momundardын иш аракети 3 түркүктөн турат. Кудайга ишенүү, аны иш жүзүндө көрсөтүү, аны өз ара бири-бирине насаатташуу. Кээде сабырдуулук менен, кээде акыйкатты айтуу менен момундар муну далилдеши керек. Алланы чындап жолукмайынча бул аракет токтобого тийиш.